Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабактын темасы тексттик маалыматты коддоо. Сабактын максаты тексттик маалыматты коддоо принциптерин үйрөнөсүңөр. Тексттик маалыматтар компьютердин эсинде кандайча коддоолору тууралуу түшүнүк аласыңар. Тексттик маалыматты коддоо. Каалагандай текст символдордон, ошондой эле тамгалардан, баш же кичине тамгалардан, цифралардан, тыныш белгилерден, атайын символдордон, мисалы барабар, каша жана башка ушул сыяктуу жана сөздөрдүн арасындагы боштуктардан турат. Компьютердин эс тутумунда символдордун ордунда алардын номерлери, сандык коддору сакталат. Аныктама. Код деген эмне? Код бул маалыматты көрсөтүү үчүн шарттуу белгилердин жана эрежелердин системасы. Коддоо бул берилген коддун жардамында маалыматты көрсөтүү. Тексти стандартты коддоо. Коддук таблица. Сандык код жана символдордун ортосундагы дал келүүчүлүктү түзүүчү таблица. Алгач, бир символду коддоо үчүн 1 байт, 8 бит колдонулган. Мындай коддук таблица 256га чейин символду гана камтыйт. Көп тилдүү тексттерди көрсөтүү үчүн 1991-жылы Unicode деп аталган жаңы эл аралык стандарт пайда болгон. Мында бир символго 2 байт бөлүнөт. Ал болсо 65536 символду коддоого мүмкүндүк берет. Unicode стандарттык толук спецификациясы дүйнөдөгү бардык алфавитти өз ичине камтыйт. 2020-жылы Unicode стандартынын 13-версиясы кабыл алынган. Ал 143859 ар түрдүү символдорду камтыйт. Азыркы учурда көп байттуу коддоолор колдонулат. Бир символду көрсөтүүгө бир нече байт керектелет. Алардын ичинен ISCII коддоо системасы кирет. ISCII таблицасы. Бул ондук цифраларды, латын жана улуттук алфавиттерди, тыныш белгилерди жана башкаруучу символдорду көрсөтүү үчүн кодго айландырууну түшүндүрөт. 0-дон 32-ге чейинки коддоо бул атайын символдор, өзүнөн кийинки сапка өтүү, бош орун, киргизүү жана башка кодду камтыйт. 33-дөн 127-ге чейинки коддор интернационалдык деп аталат жана латын алфавитине, цифраларга, тыныш белгилерине, арифметикалык амалдарга туура келет. Улуттук алфавиттин тамгаларын чагылдыруу үчүн 128-ден 255-ге чейинки коддогу символдорду колдонушат. Улуттук алфавитте бир эле кодго ар кандай символдор дал келет. Ошондуктан текстти туура көрсөтүү үчүн ага тиешелүү кодду баракты орнотуу керек. Эми маселе иштеп көрөлү. Биринчи маселе. Тексттик файл 32 барактан турат. Ар бир баракта 48 сап. 40 сап. Ар бир сапта 48 символ бар. Ар бир символ 8 бит менен коддолгон COI8 коддоосундагы макаланын көлөмүн аныктагыла. Чыгаруу. Макаладагы символдордун санын аныктайбыз. Ал үчүн 32 баракты 40 сапка көбөйтөбүз жана чыккан санды 48 символго көбөйтсөк 61440 символ пайда бар экен. Бир символ 1 байт менен коддолот. 1024 байт 1 килобайтты түзөт. Ошондуктан макаланын маалыматтык көлөмү 60 килобайт. Экинчи маселе. Unicode-дун бир коддоосунда ар бир символ 16 бит менен коддолот. Бул коддоодо төмөнкү сүйлөмдүн өлчөмүн аныктагыла.
7 өлчөп 1 кес. Сүйлөмдө 20 символ бар. Демек, Unicode коддоосундагы бул сүйлөмдүн өлчөмү 20 көбөйтүп 16-га барабар. Демек, жообу 320 бит. Ушун менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Келерки сабакта амандашканча сак саламатта болгула.